Саламатсыздарбы? Кайрадан маанилүү маегибиз эфирде. Бүгүн бизде конокто экс-депутат Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Камчы мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биз мына бир нече күндөн бери мен ар бир келген конокко эскертип аттым эле, сизге да айтып өтөйүн. Биз коомчулуктун шайлоого болгон көз карашы эми бардыгы деп айтпайм, бирок кээ бирлөрү шайлоо калыссыз өттү, админ ресурс колдонулду деп дагы деле болсо бир өздөрүнүн нааразычылыктарын айтып жатышат. Ошол учурду биз деген элге кандайча түшүндүрүү керек? Региондорду кыдырган жокпуз, элге барган жокпуз. Болгон эле ошол белгилүү саясатчылардын, политологдордун, врачтардын, мугалимдердин, диний кызматкерлердин дагы ойлорун ортого салып, шайлоонун кандай өткөндүгү жөнүндө коомчулукка айтып берип жатабыз. Бүгүн кезек сизде. Бүгүнкү мейманыбыз сиз. Анда эмесе сиз дагы ушул шайлоо жөнүндө азын улак өзүңүздүн тарапташтарыңызга, коомчулукка айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, урматтуу көрүүчүлөр. Эми шайлоо өнүктүгү бир эле биздин мамлекетте эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө бул эң бир чоң саясий өнүктүк болот дагы. Ушул жерде сөзсүз түрдө кайсыл бир деңгээлде ыраазы болгон жана нааразы болгон тараптар болот да. Бирок ошол шайлоо өнүктүгүнүн өтүшү, мыйзамдуулугу, элге жаккандыгы, жакпагандыгы бул ар түрдүү болушу мүмкүн. Кээде ошол өткөн шайлоону мыйзамдуу кылып оформлять этип коюшу мүмкүн, бирок элге жакпашы мүмкүн да. Кээде элге жагышы мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде мыйзамсыз болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кечээки өткөн 2017 жылы 15 октябрда Кыргыз мамлекетиндеги президенттик шайлоо кампаниясы ушул эки маселеге тең төп келген шайлоо деп айтсам болот да. Себеби дегенде, эгерде мыйзам бузуучулуктарга келе турган болсок, шайлоо мыйзам бузуучулуксуз өтүүгө мүмкүн эмес. Себеби бул жерде миллиондогон адамдар катышкан. Бир нече 100 миңдеген адамдардын кызыкчылыгы бар жана ошол жерге колдонулган ресурстар, финансылык ресурстар, административ ресурстар жана башка ресурстар колдонулган өтө чоң компания. Ушул жерде сөзсүз түрдө кайсыл бир деңгээлде мыйзам бузуучулуктар болот. Бул болуп келген. Мындан кийин да болот. Бирок ошол мыйзам бузуучулуктардын өткөн шайлоого тийгизген таасири кандай болот? Ошол жыйынтыктарына тийгизген таасири кандай болот? Мына биз ушуну байкашыбыз керек. Мен ойлоймун, кечээки өткөн шайлоодо кайсыл бир деңгээлде мыйзам бузуучулуктар катталып, ошол мыйзам бузуучулуктарга кайсыл бир деңгээлде жооптор болгон болуш керек. Бирок ошол мезгилде шайлоо негизинен эл каалаган шайлоо болду. Эл каалаган. Элди эч ким ташы барып, түртү барып, зордо барып, же кордо барып добуш бердирген жок. Эл өзү барып добуш берди. Ошо элдин берген добуштарыны санап чыгып туруп, результаты чыкты да. Ошондуктан мен айтаар элем, ошол кечээки өткөн биздин мамлекетте өткөн президенттик шайлоо негизинен ушуга чейинки өтүп келе жаткан шайлоолордо салыштырмалуу өтө калыс жана эл каалаган адам президент болуп шайланды деп айта алам да. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Жалал ат төрөнүнүн көпчүлүктөрү сиздин чечимиңизди күтүштү деп айтышты. Анткени башында деген бир сиз 10 күнчө кимди колдооруңузду, кайсы кандидатты ушу президенттикке ылайык көрөрүңүздү айтпай турдуңуз. Андан кийин гана сиз бүгүнкү президент Сооронбай Шариповичти колдогондон кийин бир чечимге келишти деп айтышты. Бунун чындыгы барбы же жокпу? Туура, эми биз мамлекетте биздин мамлекетибиздин арасында ушу саясат менен мына мен алектенгениме эле бир 15-20 жылдын аралыгы болуп калды. Бир нече жолу депутаттык шайлоолорго катыштык, партиялык шайлоолорго катыштык, президенттик шайлоолорго мен катыштым өзүм жеке. Ошондуктан биздин өзүбүздүн кайсыл бир деңгээлде топтолгон шайлоочуларыбыз бар. Так. Андан сырткары эл да ошол кечээки шайлоодо кайсыл мамлекеттик ишмер, кайсыл элге журтка кайсыл бир деңгээлде эмгеги сиңген адамдар кимди колдойт экен деп өтө каттуу карап калышты да. Себеби коюлган талапкерлердин баардыгы
негизинен мындай бир туура талапкерлер эле болду да, негизинен туура талапкерлер болду. Анан ошолорду ким кайсыл жака колдосо, эл ошол жака оо атты. Биз да башында сиз айткандай карап турганбыз, байкап турганбыз, кимдин акыбалы кандай, кимди колдосо эртеңки мамлекетибиздин келечегине кайсыл бир деңгээлде жакшы бир келечек ачылат депчи. Ошол негизинде биздин Ата журт партиясынын, Мекенчил партиясынын кабыл алган чечиминин негизинде биз Сооронбай Шариповичти колдоп чыктык. Бир эле Жалал Абад өрөөнүндө эмес, биздин шайлоочуларыбыз Кыргызстандын бардык булуң бурчундагы биздин партиянын колдоочулары, мүчөлөрү толук бойдон Сооронбай Шариповичти колдоп, Кудайга шүгүр, ошол өзүбүздүн мүдөөбүзгө, максатыбызга жеттик. Мына бүгүн өлкө башчысы өз ишин баштады. Эң негизгиси ал киши башында кадрларды алмаштыруу, андан кийин жакында кечээ барып келди Россияга, Москвага барып, ошол жерде жолугушууларды өткөрүп, мындай караганда башкы башталыштары жаман эмес деген ойлорду айтып жатышат. Бирок ага карабастан бүгүнкү кадрлардын алмашуусунда мына кечээ эле Фарид Ниязов кеңешчи болот деген жарнак чыкты. Бул эми коомчулуктун ою. Эмне үчүн Фарид Ниязов ошол жерден эле айланчыктап эле президенттерге кеңешчи болуп, мисалы үчүн сиз барып президентке кеңеш бере албайсызбы? Же башка Адахан Мадумаров барып кеңеш берсе болбойбу? Эмне үчүн именно ошол кайра эле баягы бир жерден тегирмен айланып эле ошол кишилер кайра барып кадрларга отуруп калып жатышат? Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми президенттин ишти баштаганына мына бир апта убакыт болду. Бир апта толук президент катары отуруп ишти баштады. Анын дагы болгон 2 эле күнүн ушул Кыргызстанда болду. Калганы мына Россияга барып келди, башка Белоруссияга барып келди. Ошентип ишин баштап атат. Мен ойлоймун, президенттин биринчи эл аралык коомго чыгып, ЖГКнун жанагы саммитине катышып, ошол жердеги президенттер менен жолугуп, ошол жердеги бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздеги эң орчундуу болгон маселе кыргыз-казак чек арасынын чечилиши, бул негизинен жаңы шайланган президенттин чоң ийгилиги деп эсептесек болот. Жаңы шайланган президенттин эле эмес, мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун ийгилиги деп эсептесек болот. Себеби дегенде бардыгы ушундан башталат. Эгерде биз коңшулар менен жакшы мамиледе болсок, алар менен жакшы мамилени түзө ала турган болсок, элибиз, журтубуз өнүгөт, өсөт. Мына кечээки Сооронбай Шариповичтин Москвага барып келгендиги, Минскиге барып келгендиги, ошол жерде Нурсултан Абишевич менен жолугуп туруп ушул маселелерди чечкендиги бизди өтө кубандырат. Ал эми ал кишинин өзүнүн кадрдык жүрүштөрү боюнча, кадрдык баягы дайындоолору боюнча биз ага кийлигише албайбыз. Президент, эл шайлаган президент болгондон кийин өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн саясаты бар, жана өзүнүн келечек көрө билүү стратегиясы бар. Ошого жараша өзүнө керектүү кадрларды дайындап, мамлекетти өнүктүрүүгө милдеттүү. Сөзүңүзгө аралжы, мындан бир нече күн мурда экс-президент Алмаз Шаршеновичтин акыркы жарнактарында бажы кызматынын биринчи орун басары Матраимов Райымбектин кызматтан кеткендиги тууралуу бизге белгилүү болду эле. Бирок ага карабастан ал Райымдын өзүнүн ишин аябай тыккан билгендиги, өзүнүн ишин жакшы иштегендиги, ошол Райым Матраимов иштеп турган учурда түштүктө болобу, түндүктө болобу же биринчи орун басар болобу, бажы кызматы абдан жакшы, жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келгендиги тууралуу коомчулукта айтылып, бүгүн социалдык тармактарда ал кишинин тарапташтар дейбизби, жоозо жакшы иштегенине күбө болгон адамдар дейбизби, баары нааразы болуп, бир топ өздөрүнүн нааразычылык сөздөрүн айтып, өздөрүнүн нааразычылык пикирлерин билдирип жатышат. Буга сиз кандай дейсиз? Эми бир кайсы бир адамды жумуштан алып же жумушка коюу бул мамлекеттин негизги ролдорунун бири. Мамлекет өзү ошондой болот. Мамлекетте кимдир бирөөнү жумушка алыш керек, кимдир бирөөнү жумушка коюш керек. Бирок ошол эле мезгилде ошол мамлекетти башкарып аткан адамдар, бүгүнкү күндөгү эң жоопкерчиликтүү кызматтарда отурган адамдар татыктуу адамдарбы? Ошолор элге, журтка кызматты кыла алабы? Кылган кызматынын кандай пайдасы бар? Элдин ошого болгон көз карашын сөзсүз изилдегенге милдеттүү.
Мен Райымбек Матраимовду жаштайынан бери билем. Жаштайынан бери билем. Ушул жигитти Райым жаман деген адамды мен угуп элекмин да. Демек бул жигиттин кандайдыр бир касиети бар. Бул жигиттин кичинекей таможняга кирип инспектор болуп иштегенден баштап мына азыр республикалык таможнядын башчысынын орун басарына чейин жетти. Муну республика таможнянын башчысынын орун басарынан алыш эмес, ошол таможнянын башчысына коюш керек эле мындай жигиттерди. Мындай жигиттер мамлекетибизде сөзсүз түрдө иштеш керек. Мамлекеттин сөзсүз түрдө кайсыдыр бир деңгээлде эртең келечегин аныктоо ушуга окшогон элдин эң бир арзуу уулдарынын колунан келет. Бул эгерде Райымды ар ким ар түрдүү деп айтат. Конечно, аны жаман көргөндөр да көп. Жаман көргөндөр дагы бар. Ар ким ар түрдүү сөздөрдү чыгарат, ар түрдүү бир ушактарды чыгарышат. Бирок Райымдын бетине келип, Райым сен жамансың, же сен ушундай жаман иштерди кылдың деп эч ким айта алган эмес, айта албайт дагы. Так? Ошондуктан мен ойлоймун, бул жигитти ал эми бул жигиттин кылган иштери боюнча, жакшылык иштери боюнча, элге журтка болгон мындай бир сыйымдуулугу боюнча айта берсең, сиздин эфириңиз жетпейт. Мен бир эле сөз менен айтайын, мындай жигиттер жолдо калбаш керек. Мындай жигиттер жолдо жатпаш керек. Биздин Кыргызда жигиттин бактылуулугун, элге кылган кызматын, элге кыла турган кызматын даңктап бактап алыш бул негизги салттарыбыздын бири. Эгерде ушуну аткара албаса, бүгүнкү келген бийлик, бүгүнкү келген олтурган бийлик ушуну аткара албаса, анда эл дагы өзүнүн сөзүн айтат. Бүгүнкү күндө эл сүйгөн жигиттер, элге журтка кызмат кылам деп ага эткенен тага эткен жигиттерди сөзсүз түрдө жумушка алып келиш, мен ойлоймун, бүгүнкү күндүн талабы деп эсептеймин. Себеби азыркы күндө мамлекеттин мына ар түрдүү жооптуу кызматтарында, министрликте, өкмөттөрдө, өкмөттүн башчыларында көрүп атабыз го, кандай адамдар жүрөт. Кандай адамдар жүрөт. Мына облустук жетекчилерди көрүп атабыз, райондук жетекчилерди көрүп атабыз. Булардын бардыгы ушу элге кызмат кылган адамдарды алып келиш керек. Элге күйгөн адамдарды алып келиш керек. Мамлекетибизде ынтымак болуп, мамлекеттин келечегин ойлобой турган болсок, же болбосо каалаганды алып, каалаганды коюп, бизге керектүүнү алып, керектүүнү кое бере турган болсок, аны мамлекетибиз өнүкпөйт. Мен дагы сиз менен кошулам. Андан кийинки сурообуз, биз кече жакында бул жака Чубак ажы Жалиловду чакырардын алдында биз кичине бир опрос жүргүздүк эле, анткени ал кишинин карамагында бир аз чыр пайда болуп кетти, экинчи жолу төшөк жаңыртуусу жөнүндө. Жалгыз эле Чубак ажы экен, же башка жакта да мындайлар бар экен деп эл өкүлдөрүн, сиздей коомдук ишмерлерди изилдеп чыксак, чындыгында эле көп эле экен, антип 2-3 аял менен жашагандар, бирок өздөрүнүн семьясын жакшылап багып, карап, эч кандай элге билгизбей эле ошо үй бүлөнү карап жүргөн адамдар көп экен. Анан мен сизге суроом, ушул 2 аялдуулук, кош аялдуулукка же болбосо дагы үйлөнүп нике кыйдыруу боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Каршысызбы же бул нерсеге макулсузбу? Бул маселе боюнча мен мына Чубак ажынын тегерегиндеги чуулар боюнча бир 2 ооз сөз айтып кетейин, уруксат берсеңиз. Себеби дегенде Чубак ажы бул мамлекетибиздеги биздин көзүбүзгө баскан бирден бир ислам дининин аалымдарынын бири. Биз мындай адамдарыбызды барктап сыйлаганга милдеттүүбүз. Ал эми Чубак ажы кандай? Чубак ажы бул шарият менен жашаган киши. Шариатка толук баш ийген, шариаттын мыйзамдарын аткарган, шариаттын мыйзамдарын аткарууга белсенген жана бардык адамдарды ошо шариаттын, ислам дининин мыйзамдарын аткарууга багыттаган адамдарыбыздын бири. Ошондуктан аны эгерде ошол шариаттын жолунда азыр айтып атышпайбы, ал туура эмес кылды. Туура эмес кылды дегендер өздөрү ошо шариаттын жолуна түшүп алышсын. Ислам жолуна түшүп алышсын. Исламды түшүнүшсүн, шариатты түшүнүшсүн. Анан кийин Чубак ажыны сындашсын. Мен ойлоймун, Чубак ажыны сындай турган же Чубак ажыны бир туура эмес кылган иштерин биз эч качан көргөн эмеспиз. Бул адам коомубузга, элибизге, журтубузга эң керектүү адамдардан. Жана бул бир эле биздин Кыргызстаныбызга эмес, бүткүл Орто Азия, ислам дүйнөсүндөгү эң баалуу адамдарыбыздын бири. Эми мунун бир кемчилиги бар. Чубак ажынын бир кемчилиги бар. Бул дагы ушул бизге окшош. Болгонун болгондой ачыктан ачык бетке айтат. Бетке айтат.
саясатчы эмес, эч качан калптуу сүйлөбөйт. Ушул кемчилигинин негизинде биздин коомго жакпай келет кээ бир сапаттары. Ал эми коомго кимдер жагып атат? Коомго бүгүнкү күндө калп сүйлөгөндөр, туура эмес маалымат бергендер, же болбосо жашоосундагы ошол өзү бир жашоо менен жашап, а коомго башка бир жашоо менен көрүнөйүн деген адамдар гана жагып атат да. Бул туура эмес көрүнүш дагы мен ойлоймун кайсы бир убакыттарда жоюлат деген ойдомун. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары дагы биздин эфирден алыстабай келип маек берип туруңуз. Анткени сизди көрүүчүлөр абдан көп, сурангандар да көп. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге экс депутат Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.